12 кылымдын ортолору Европа эли эзүүнүн жана жакырчылыктын ортосунда күн көрүп жаткан эле. Барондор да кедейлер да куткарылуу издеп, ыйык жер Куддуска барууну үмүт кылышар эле. Императорлор жана падышалар үстүнөн абсолюттуу аким болгон Рим папасы Урбан II христиан дүйнөсүн мусулмандарга каршы крестүүлөр жортуулуна чакырды. Ошодон кийин Европа мамлекеттери рыцарьлардан түзүлгөн аскер тобу чыгышка багыт алды. Арадан 3 жыл өтүп, крестүүлөр Куддусту ээлеп, шаардагы бардык мусулмандарды кылычтан өткөрдү. Ыйык шаардын көчөлөрү эч кандай себепсиз төгүлгөн кан менен жуулду. Крестүүлөр аскерлери Куддусту ээлеп алганына дээрлик 100 жыл өтүп, чыгышта аларды токтотууга алы жеткен жаңы күч пайда болду. Мусулмандар Салахиддин Аюби желеги астында биригип, христиандарга каршы күрөш баштады. 1187 жылы Араналт ханзадасы Багриддин Салахиддиндин карындашы болгон Кемелер керберине чабуул жасайт. Бирок узакты көрө билген инсан эсептелген Салахиддин Аюби агрессияга агрессия менен жооп бергиси келбейт. Ал Куддус падышасы Гвидо де Лузиньянга айыптууларды жазалоону жана келтирилген зыяндын ордун толтуруп берүүнү талап кылып кат жиберет. Бирок анын талаптары жоопсуз калгандан соң Салахиддин Куддуска жүрүш жарыялайт. Ошол жылы мусулмандар армиясы Куддус шариф дарбазаларын басып алуу үчүн чабууларды башташты. Армия башында ислам тарыхында эң жаркын из калтырган мусулман уулдарынын бири Салахиддин турган эле. Рим папасы даваты менен 88 жыл мурда крестүүлөргө утулуп калган ыйык шаар кандуу салгылашуулардын натыйжасында мусулмандар колуна кайтарылды. Ислам армиясына жеңиш насип кылды. Алар Куддус шарифке Аллаху акбар үндөрү астында кирип келишти. Ыйык шаар мусулмандар колуна кайтарылды. Ушул окуялар Салахиддин Аюбинин ысымын Куддус шарифти куткаруучу деп тарыхтын алтын барактарына жазып коюу үчүн негиз болду. Чындыгында Салахиддин Аюби рахимахуллах жеңишке акылуу эле. Эмнеге дегенде ал 50 жылдык мүнкарга каршы күрөшүүдөн кийин, окуучуларга шарият илимин үйрөткөндөн кийин, кишилерди рухий жактан тазалаган соң, ошого жетиштүү курал-жарактарга ээ болгондон кийин фатхка жетти. Куддус фатхында анын фатхынан мурдагы чоң мээнет жатат. Күндөрдүн биринде Салахиддин Аюби рахимахуллахтын жанында бир хадис баян кылынды. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күлгөндөрү жөнүндө сөз бар эле. Хадисти баян кылып жаткан баяндоочулар да күлүшөр эле. Бирок Салахиддин күлгөн жок. Анда мунун себебин сурашканда, Ал-Акса крестүүлөрдүн колунда экен, мен кантип күлөмүн деди. Ал күлө алган жок. Эмнеге дегенде көйгөйдү чындап сезип турган эле. Ал палестиналыктарга көңүл айтуу үчүн өзүн сыгылып жаткандай көрсөтүп жаткан жок эле. Палестиналыктар денесинен ажырабай турган мүчө сыяктуу эле. Бир дененин мүчөсү болгон киши болсо, ошол дене ооруса ооруп, ошол дене кубанса кубанып, ошол дене кайгырса кайгырат. Дененин мүчөсүндөй болгон киши болсо, мындай иштерди жалган аралаштырбай кылат. Египет өкүмдары болгон Салахиддин Аюби рахимахуллах 1187 жылы крестүүлөрдү жеңип, ошол жылдын өзүндө Аллах Тааланын ырайымы менен Куддусту крестүүлөрдөн азат кылды. Рамазандын улуу күндөрүндө Масжидил Акса айланасында палестиналык мусулман бир туугандарыбыз израилдик динсиздер тарабынан зулумдук көрүп жатышат. Аллах Таала Кур'ани Каримде ушинтип айтат: Аллах динсиздер кылып жаткан амалдарды билбейт деп эсептебе. Аларды бир гана көздөрү катып кала турган күнгө калтырат. Аллах Таала дүйнөнүн түрдүү жайларында зулумга кезигип жаткан мусулман бир туугандарыбызга жардам берсин. Мусулмандар жашап жаткан бардык журттарда тынчтык болуусун насип кылсын. Динсиздерге, динсиздердин кылмыштарын колдоп жаткандарга, колдоочуларга өзүн жетиштүү кылсын. Куддус ислам шаары, мусулмандардын мурунку кыбласы. Аны Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху фатх кылган. Салахиддин Аюби азат кылган. Куранда зикири келген Масжидил Акса биздин мечит. Мусулмандардын мурунку кыбласы. Бул ыйык күндөрдө жөөттөр мусулмандарды кандай гана азапка салып жатышат. Динсиздердин эсебин тууралап коюу үчүн ар дайым Аллахтын жардамы келет. Аллах өз ишинде жеңүүчү. Негизи сиз, мен жана баарыбыз мусулман үммөтү үчүн дубада токтобойлу. Аллахым, мазлум жүрөктөргө сүйүнүч бер. Динсиздерге өзүң жетиштүү бол. Аллахумма амин.